Жаңы окуу китебинде күн системасындагы 8 планетанын ордуна авторлор 9 планета. Экинчи дарыялардын узундугу боюнча Нил дарыясы дүйнөдөгү узун дарыя деп беришкен. Жаңы окуу жылы башталгандан тарта 5-класстын табияттануу жана 6-класстын география китептери боюнча чубактын чуусундай чурулган чулгандуу маселеге чекит коюла элек. Билим берүү жана илим министрлиги басууга уруксат берген мөөрү бар Толгон Токой каталары менен басылып чыккан китептерди жаңы окуу жылында мектептерге тараткан. Министрлик бул маселеге тиешеси жок экенин билдирип, суудан кургак чыгуу аракетин көрүп келет. Издание книг определена ответственность для того, чтобы, скажем так, проверить все эти учебники на наличие ошибок, нанимается целый штат. Корректоров должен наниматься и нанимается издательствами штат корректоров, редакторов. За это Министерство образования, бюджет государства оплачивает этим издательствам суммы денежные, да? Катаделген китептердин авторлору басылып чыгарылган окуу китебинде басмакана тараптан каталар кетирилген деген жана сынакка басылып чыгарылган окуу китебинин мазмуну менен массалык тираж дал келбестигин билдиришти. Мына биринчи табияттануунун жанагы пробный сынакка коюлган китеп менен акыркы варианты чыгып азыр мектептерге жеткирилген мына экөөнүн ортосунда айрым бир жерлерде айырма болуп калганын биз байкап атабыз. Ал эми окуу китебиндеги грамматикалык жана стилистикалык каталардын кеткени басмакананын компетенциясына тиешелүү экенин айтып түшүндүрүштү. Кол жазманы акыркы деңгээлде жеткирип, редакциялап, дизайнер макеттерин бардыгын иштеп чыгат дагы ага басманын өкүлдөрү жооп берет. Китептин макети даярдалганда бул сайтка илинген. Министерствонун лайбрери деген бир сайт бар да. Ошого илинип, аны мындай бизди колдогон, реформаны колдогон адамдар болсо, ошолорду окуп туруп замечание берсе жакшы болмок да. Бирок анда замечание түшкөн жок. Алар күтүп туруп, китеп чыгып тарагандан кийин, бардык тираж тарагандан кийин, анан ушундай замечаниялар көтөрүп чыгып атат да. Учурда бул китептер мектептерде колдонулуп жатат. Жаңы китеп жарык көрмөйүнчө ал китептер окутула турганы ачык болду. Мындан улам окуучуларга кандай деңгээлде билим берилип жаткандыгы жөнүндө баа берсе болот.